Биз Манас университетинин кире беришинде турабыз. Бул жерде арка, бул жерде жол. Дал ушул жерде мэрия автоунаалар үчүн кампусту кесип өткөн жолду ачканды пландап турат. Сөз Менжилкиев көчөсүнүн Айтматов проспектинен Тыналиев көчөсүнө чейин университеттин аймагы аркылуу өткөрүү тууралуу болуп жатат. Мэриянын планы боюнча бул көчө шаардагы жол кыймылын жеңилдетип, тыгындарды азайтышы керек. Бирок бул долбоор суроолорду жаратты. Университеттин студенттери жана айрым активисттер бул долбоордун ишке ашышына каршы чыгышты. Алардын оюнча, транзиттик кыймылдын ачылышы университеттин инфраструктурасына зыян келтириши мүмкүн. Жол кырсыктарынын коркунучун жаратат жана жашыл аймактардын кыскарышына алып келет. Ал эми мэрия бул пикирге макул эмес жана жол шаардагы көчөлөрдү жеңилдетүү үчүн керек. Акырында адамдар айланып жүрүүгө мажбур болбойт деп эсептейт. Молларга эч ким тийбейт. Сейчас, чтобы машины отсюда проехали, мешает только две вещи. Вот этот забор металлический, самовольно установленный при строительстве многоэтажки. И там шлагбаум охрана университета Манас. Бул жерде биз жердин астындагы подземный переходы мы тоже предусмотрим. Жаңы жол транспорттук көйгөйдү чечеби же жаңы ыңгайсыздыктарды жаратабы? Азырынча бул суроо ачык бойдон калууда.